Бүгүнкү күндө орто эсеп менен мамлекеттик кызматкерлер 10 000 сомдон 15 000 сомго чейин айлык маян алышат. Бирок бул тасмада Хансырай катардагы эле бажы кызматынын борбордук бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашевга таандык. Бул конушу өлкөлөрдөн өткөн тымызын жүктөр Айбашевдин капчыгын кампайтып толтуруп жүргөнүн ачыктагандай болду. Бирок ошолордун ичинен дагы мен абдан таң алдырганы ушул кечеги ошол түндүк бажы канасынын башчысы колго түшүп, анын үйүн тинтүү башталганда ошол үйүнүн деңгээлин көрсөткөн социалдык тармактардагы көрсөтүүлөр мени абдан мындай капа кылып, тынчсыздандырып турат да. Эми ушундай кантип болсун? Ошол 15 000 25 000ге чейин сом айлык алган чиновниктер ошондой үйдү, ошондой байлыкты кайдан топтоду? Коррупциялык жол менен гана топтолот да, бир гана. Башка эч кандай жолу жок. Үй ичиндеги кымбат автоунаалар жана жан жаныбарлардын катырылган көрүнүштөрү, анандагы алтындан жасалган 25 кол сааттын ачыкка чыкканы бажы кызматындагы жемкордуктун белгиси катары сыпатталууда. Бажы кызматынын олигарх аталган тармактагы мындай көрүнүшкө катуу чаралар көрүлбөсө, өлкө бюджетине түшүүчү акчалардын жеке кызыкчылыктарга агымы токтой турган түрү жок. Үйүн көрүп мен алгач ойлопмун, бул Европанын же болбосо кандайдыр мамлекеттин бир музейлерин көрсөтүп жатат окшойт деп. Көрсө, ушундай ач көздүккө чейин, ушундай бир дүйнөкорлукка чейин баргандын өзү биздин Кыргызстан коому, кыргыз коому акыркы 5-6 жылда абдан чоң оору менен ооруп калгандыгы айгинеленип турат. Бажы кызматкерлеринин жосунсуз жоруктары илгертен эле айтылып, бул кызматта иштегендер тез байып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар экени эл арасында эч эле айтылып келет. Бирок буга кайдыгер мамиледен уланбы, өлкө бюджетине келтирилген зыяндын токтой турган түрү жок. Ал эми Хансырай, Тамдар болсо, тойбос ач көздүк менен арам акча табуу катары сыпатталууда. Булар кымбат машинелерди минишет. Башка чет жактарда жаңы жыл болобу ушундай иш чараларды өткөрүшөт. Жөнөкөй элден бөлүнүп калган өзүнчө бир финансылык олигархтарга айланып калган да, кол тийгис да болуп калган. Себеби дегенде буларды канча мына кылмыш ишин ачса деле кийин камалып кетип реалдуу срок менен отурат деген жок да. Менин сунушум буларды канчалык зыян келтирсе ошонун бардыгын бюджетке төлөтүп алыш керек дагы. Мындан кийин мамлекеттик кызматка таптакыр жолобой тургандай кылып мындай клейма басып коюш керек да. Бул убакка чейин Нурбек Айбашевдин чогулткан байлыгын үй ичиндегилери гана ачыкка чыгып болуп турат. Эми тергөө иштери тыкыр иликтенсе, ага колтукташ жардамчылардын да мыйзамсыз аракеттерин ачыктоо зарылдыгы белгиленүүдө. Бул Айбашев болсо жанакы башка бир жоопкерчилиги чектелген коомдун ошо чек арадан өткөндөгү товарларын жашырып койгондуктун кесепетинен алар биздин мамлекетке, бюджетке төлөй турган акча бюджетке түшпөстөн ошол Айбашевдин колуна түшүп аткандыгы болуп атат. Анан ал Айбашев болсо кимдер менен бөлүшкөнүн, кимиси канча долада отургандыгын эгерде тергөө жакшы иштесе, бул тергөө аныктап берет. Айбашевдин өлкө үчүн алып келген зыяны 166 миллион сомду түзгөнү айтылды. Бирок буга чейин бажыдагы аткезчиликтин күч алышы, коңшу өлкөлөрдүн нааразычылыктарынан улам мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матыраимовду кызматтан алып, бул тармакты тартипке салууну башталышы катары сыпаттаган эле. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.